Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Тажикстан Республикасынын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин Чолпон-Ата шаарында кыргыз-тажик кызматташуусунун саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык диалогдун артыкчылыктуу багыттарын камтыган маселелерди кеңири чөйрөдө талкуулашты. Ушул жылдын март айындагы Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун маанилүүлүгү өзгөчө белгиленди. Ошондой эле президент Садыр Жапаров быйыл Тажикстан Республикасына боло турган мамлекеттик сапарына даярдык маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар Бириккен Улуттар уюму КМШ, ЖККнун жана башка көп тараптуу форматтардын алкагындагы кызматташуунун учурдагы абалы жана келечеги жөнүндө да талкуулашты. Министрлер Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимдин тарыхый маанисин дагы бир ирет баса белгилешти. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процессинин жыйынтыкталышы туруктуу тынчтыкты, жакшы коңшулук мамилелерди жана аймактык туруктуулукту камсыз кылууга негиз болоору айтылды. Жолугушуунун жыйынтыгында министрлер жакын коңшулук жана эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө болгон өз ара умтулуусун ырасташты. Кыргызстан придает приоритетное значение развитию. Кыргызстан Тажикстан менен көп кырдуу жана өз ара мамилелерди өнүктүрүүгө өтө маани берет. Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо аракетинин аякташы эки тараптуу мамилелердин өнүгүү тарыхындагы маанилүү учур болуп калганын дагы бир жолу белгилегим келет. Жолугушууда биз сууда жүгүртүүнүн көлөмүн ыраттуу жогорулатуу, ошондой эле маданий гуманитардык кызматташтыктын маанилүүлүгүнө өзгөчө басым жасалды. Эки өлкөнүн илимий жана билим берүү, жаштар спорт уюмдарынын ортосундагы байланыштарды чындоо зарылдыгын баарлаштык. Ал арада өлкөбүздүн коопсуздугуна да өзгөчө көңүл бурулду. Алдыда дагы эки өлкөнүн калкынын жыргалчылыгы үчүн бардык тармактар боюнча өз ара мамилелерди чындоого даярбыз. Обстоятельно обсудили актуальные вопросы по наращиванию. Биз мындан аркы экономикалык кызматташтыкты арттыруу, энергетика, транспорт жана коммуникациялар, ошондой эле инвестиция тармагы боюнча кеңири баарлаштык. Бул нерсе коңшулук өнөктөштүктү өнүктүрүүгө шарт түзөт. Алдыда эл аралык чакырыктарга, коркунучтарга каршы макулдашылган мамилени иштеп чыгуу үчүн иш алып барууну көздөп жатабыз. Бул жолугушуу коюлган милдеттердин аткарылышына да жакшы кадам болуп калды.